сүтүнүн баш демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Амансыздар бардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз жана бизди YouTube'дан көрүп жаткандар, сиздер менен амандашкан кайрадан НТС телеканалынын биз жолуктук теледолбоору назарыңыздарда. Бүгүн да байкап турганыңыздардай жалгызмын, бирок кийинки чыгарсан сөзсүз түрдө Канат мырза менин жанымда пайда болот деген үмүттөр менен бүгүнкү биздин эфирибизди баштайбыз. Эгерде сиздер даяр болсоңуздар, биз даяр, студия даяр, катышуучуларыбыз даяр. Кайрадан сиздер менен биргеликте бакыт издеп, калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Ардактуу биздин телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, кечеги күндө ар кандай көңүл кубанткандагы, көңүл жубаткандагы учурлар тилекке каршы жана тилекке жараша кездешти. Ал эми бүгүнкү эфирде кандай суроолордун алкагында кеп кылабыз жана ошондой эле жуптардын арасындагы мамилелер кайсы деңгээлге чейин улгап жатканын алдыдагы минуталарда, сааттарда сиздер менен биргеликте билип алабыз. Андыктан сиздер даяр болсоңуздар, биз баштадык. Адаттагыдай эле биз бул жолу дагы биздин демөөрчүлөргө, сиздердин сүйүктүү демөөрчүлөрүңүздөргө жана биздин сүйүктүү демөөрчүлөргө кайрылып өтөлү. Албетте, Air Baby жалаяктары эми умуркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Air Baby жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы. 15 саатка чейин кургактык, нымдуулук индикатору, сыртка өткөрбөгөн коргоочу тосмолор, дем алуучу терини коргоочу катмар. Жабыштыргычтары менен киндик жакты коргоочу такма жалаяк, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик мээримден жаралган, сүйүү менен ойлонулган камкордук. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Албетте, кийинки демөөрчүбүз, сиздер да байкап калдыңыздар болуш керек, бизди жаңыдан колдоп баштаган N-Bank. Сиз билесизби, эми N-Bankта кэшбэк тек гана MPay аркылуу төлөм жасалганда чегерилет. QR аркылуу эмес, дал MPay аркылуу. MPay бул телефондон бир түйүү менен төлөө, интернетсиз дагы иштейт жана адаттагыдан да бат. Кантип иштейт караңыз. N-Bank колдонмосун ачасыз, Bluetooth'ду күйгүзөсүз, телефонду M-касса терминалына жакындатасыз жана төлөмдү ырастайсыз. Бүттү. Бонустар менин бонусум бөлүмүнө түшөт. Аларды кийинки сатып алууларга колдонсоңуз дагы болот. Ал эми платина деңгээлинде сомго да алмаштырууга болот. MPay'ге өтүңүз жана бат пайда менен төлөңүз. Ардактуу биздин сүйүктүү, кымбаттуу, бизди сагынган телекөрүүчүлөр, кечеги эфирдин аягында сиздер дагы комментарийлерге жаздыңыздар, кандай сонун Санжар менен Роза келди деп. Сиздер да сагынганыңыздарды байкадык. Анда эмесе, бул жолкусунда биз албетте кенен маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Анда биз бул жака сүйүү майданына Санжар менен Розаны чакырабыз. Албетте, бүгүн дагы атайын өзүнүн убактысын бөлүп келген, бизди Роза менен кенен өзүбүздүн тилде баарлаша алсын деп өзүнүн салымын кошуу үчүн келген
Турсун мырзага дагы шаңды кол чап коюңуздар. Ыраазычылык билдиребиз. Кутмандуу кечиңиздер менен кандайсыздар? Жакшы келдиңиздерби? Жалпы эле. Кутман кеч аябай жакшы келип алдык. Жакшы буюрса. Кече келген уже бир күндөн бери чогубуз жакшы болду. Убакыт өтө сонун өтүп болду. 오랜만에 산자르랑 같이 직접 시간 보내가지고 너무 좋고 근데 사실 전화로도 많이 해가지고 네 어색한 건 없어요. 산자르мен көптөн бери жолукпай аябай ыраазы болуп атам, сүйүнчтүү болуп атам. Бирок телефондон эле көп сүйлөшөбүз дейт. Биз да кубанычтабыз, сиздерден бирге көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Эми кенен токтолуп өттүңүздөр, кандай жаңылыктар болуп атат? Ушул канча болду негизи биздин студиябызга келе элегиңиздерге? Жарым жыл эле болуп калды окшойт. Ошо жарым жыл ичинде Былтыр октябрларда келдик беле, ноябрларда келдик беле ошондо. Былтыр ноябрда. Ооба. Жарым жылдын тегереги болуп калыптыр. Ушул убакыт аралык кандай жаңылыктар болду? Мамилеңиздер кайсыл жерге чейин өөрчүдү? Жаңылыктар десек, мен Кореяга барып ата-энесинин алдынан өтүп келдим десем болот. Бул өтө сонун жаңылык биз үчүн. Жакыныраактан таанышып, анткени ошол Роза Кыргызстанда жашап, Кыргызстанды билет эле. Мен ата-энем менен жакын мамиледе болчу. Досторум менен да жакшы тааныш. Анан мен бирок бунун мамлекетин билбейм, досторун билбейм, ата-энесин жакшысын билбейм. Анан Кореяга бардык. Барып, ошо ата-энеси менен аябай жакындан тааныштык. Жакын болуп калдык буюрса. Анан достор менен жолуктур, достор менен тааныштым. Бир жума ошол прям өтө мындай тыгын убакытта Кореяда убакыт өткөздүк. Анан кайра эми негизги ошо жанагы себептердин бири дагы көбүнчө сагынгандык. Анткени көп учурда биз ошо Роза кеткенден кийин примерно 2,5-3 айдан кийин мен бардым мына кайрачы. Анан кийин мен барып келгенден кайра 3 айдан бул келди. Кысасы ошо аралыкты дагы ортосунда ошентип бири-бирибизге барып келип жоюп атабыз. Ай баракелди. Кандай сонун көрүнүш. Ортодогу чыныгы сезим канча бир чакырымды дагы көзгө илбей бири-бириңиздерден кабар алып, сагынычтарды таратып, бири-бириңиздерди көрүүгө жумшап аткандарыңыз албетте бизди да кубандырат. Анан дагы кандай жаңылык болуп атат? Ошо барганыңызда эми албетте биздин каада салтыбыз боюнча ата-эне барып куда түшүш керек дегендей сиздин алдынан өткөнүңүз жакшы. Бирок ал темага кириштиңиздерби, киришпедиңиздерби? Баш кошуу, той деген темаларга. Ата-энеси менен таанышкан кезде. Негизи ата-энеси менен ошо Кыргызстандан биринчи жолу таанышкам. Кыргызстанга келип кетишкен. Анан кийин мунусуна барганда эч кандай той жөнүндө, баш кошуу жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. Бир гана таанышуу, Бир гана жакындан таанышуу болду. Уже мындай 1 ай, 2 айдан бери мындай сүйлөшүп жүргөндөй ачылып, жакшы сүйлөшүп, жакшы таанышып, ошондой болуп калдык, тамашалашып анан. Эми бизде бар да, аларда салт, биздин салт, аяктын маданияты биздин маданият окшошпойт да. Туура. Анан ошондук менталитет окшошпойт. Анан ошондуктан болушунча бири-бирибиздин менталитетти, маданиятты сыйлаганга аракет кылабыз. Кээде эки баш колчуп калат, асман менен жерди болуп окшошпой калат. Такыр, Ошол жерден дагы биз мындай ортого бир чечимге келип, ойлонуп, мындай кылганыбыз туура экен деп, бири-бирибиздин көңүлүбүздү ортпоганга аракет кылабыз. Анан бизде азырынча ошо негизи үйлөнүүгө деле аябай мындай шашылыш болбой эле, пландар болуп атат да башкачы. Ага чейинкиби? Ага чейинки. Ошол эмеге жараша. Бул Роза сизге суроо. Ушул алыстык аралык жана экөөңүздөрдүн бир топ ай көрүшпөй калганыңыздар эмнени сизге түшүндүрдү мамиленин ортосундагы?
мындай алыстап кетпедиңерби же тескеринче жакындап бири бириңерге болгон тартылуу артып ан сайынчы? 몸이 멀어지다 보니까 산자르랑 항상 헤어질 때 너무 슬펐거든요. 혹시나 저도 뭐 만약에 못 보게 되면 다시 못 보게 되면 어떡하지 이런 걱정이 있었는데 오히려 몸이 떨어졌는데도 더 좀 더 믿음을 가게 하고 저도 믿음을 주다 보니까 더 끈끈해진 것 같아요. 그래서 모든 어려움들을 더 이겨나갈 수 있게 된 것 같아요. 근데 башында коркчумун дейт немеден алыстап кетсек көрүшпөй калсак кандай болот деп бирок ошо бири бирибизгө жакшы мамиле кылып ишениктүү мамиле кылсак кылгандыктан жакындап калдык да андан огошуп кетер дейт. Демек баардыгын которуп бүттүңүз. Ооба. Узак нерсе айттым. Сонун демек бул аралык алыстык алыстатпай тескеринче жакындаганга өбөл болуптур да, э? Ооба, точно. Рахмат. Мен сиздерди баракчаңыздарга көптөн бери катталуумун байкап көрүп жүрөм. Мен суктанганым ушул мамиледеги туруктуулугун баалап атам да, экөөнүнчү. Мындай сезимдериңердин бар экени мындай алыстан көрүнөт. Ошол сүйүүңөр өчпөсүн. Ошону эле айткым келет. Чоң рахмат. Саламатсызбы барыңар. Роза Санжар, келгенге кубанычтабыз. Сиз Санжар Кореяга барып келиптирсиңер, сонун болуптур, жакшы жаңылыктар. Анан Роза деле келгени жакшы болуптур. Бир жумага эле келген турбайбы? Кайра келип, кайра учуп келет экен. Ошондо сиз ата-энеңлериңиз той Санжар мырза, сиз той жөнүндө сөздөр көтөрүлүп атабы сиздин үйүңүздө? Розаны алып келели же той кылалы деген сөздөр чыгып атабы азыр? Үйдө негизи мурун аябай ошондой көп сөз болчу. Үйлөнүшүң керек, быйыл үйлөнүшүң керек деп. Мен негизи былтыр мурдагы жылы үйлөнмөк бала болчумун. Анан бир тууган акемдор болчу. Ал да үйлөнбөй жүргөн. Анан ошол былтыр үйлөндү. Ошол үйлөнгөндөн кийин уже мени кыйнабай калышты да. Азыр үйлөн эртерээк деген элеме жок. Негизи айтышат эми 30тан ашпа депчи, 30га чейин үйлөнүп ал деп. Роза бир жумага келгени булар бир ай жүрө алат, бирок андан тышкары уже көбүрөөк жүрө турган болсо виза керек да. Виза жагын чечиш керек да, Роза келиш үчүнчү, көпкө келиш үчүн, кечке биякта көпкө болуш үчүн. Ошол. Рахмат. Сымбат. Куш келдиңиз, Роза айым. Мен сизди абдан сагындым. Чачыңыз өсүп, өзүңүздүн нуруңуз чачылып келип калыптырсыз. Абдан бактылуу болуп атам. Чын эле ичимде тим эле аябай сүйүнүп атам. Көргөнүмө кубанычтамын. Анан экөөңөргө как всегда эми поддержка берем. Силерди абдан жакшы көрөм. Силер сонун жуп болуп турасыңар. Анан кийин мен эмне жөнүндө сурагым келип атат. Силер сонун пост киргиздиңер, мындай дорамага окшошчу экөөңөр жөнүндө. Ошондо ошол фильмби же сериалбы, ошол чыгабы же жөн эле ий катары кылдыңарбы? Ошону айтып бериңизчи, кененирээк. Абдан кызык болуп атат. Биз болсо ошол сториске киргизип, анан кээде ошол НТС биз жолуктук сторисине кээде чыгып калып атат. Эми биз жолуктук жакын арада ошо жаңы фильм Корея, Кыргызстан деп. Анан биздин өзүбүздүн эле ушул НТСтин режиссеру Азамат Окенов ушул кинону тарткан атат, биз жолуктук деп. Ошол бул жакта Роза экөөбүз тууралуу, ушу биз жолуктук тууралуу кино болот да. Бул жакта эми Роза экөөбүздүн бирибизге болгон сүйүүбүз эле эмес, бул жакта мекенге болгон сүйүү жана ошондой эле Корея менен Кыргызстандын ортосундагы достук, көпүрө жөнүндө ушундай эми мааниси көп, өтө кызыктуу жакшы кино болгон атат. Азыркы учурда сценарий жазылып атат и ушу июндун ортолорунда уже съемка старталат. Уже жайы менен кино тартылат да. Сериал эмес, ушу кино. Анан кинону болушунча эми аябай чоң форматта, өтө мындай болушунча жакшы кылып, болушунча мындай жогорку деңгээлде тартылган атат. Анткени Кореяга да барып тартабыз, Кореядан да тартылат. Мындай жаңылыкка бир шаңды кол чабуу керек го дейм,
кандай санын жаңылык Кудай буйруса жакынкы күндөрү биз жолуктун жалпы көрөрмандар менен чогулганга эң сонун шылтоо болот экен. Ушунчадан бери экран аркылуу эле көрүшүп турсак, Кудай буйруса кинонун презентациялары болсо, насип кылса ошол жактан көрүшкөндү жараткан баарыбызга насип эткен болсун. Керемет, чын жүрөктөн силерди куттуктайм. Пусть это возымеет свой успех. Анан кийин актерлор керек болсо, Даярмын. мен да чакыргыла, сценарий керек болсо өзүңөр жазгыла. Аябай сонун көрүнөт экенсиздер, барыңыздарга салам. Менде бир суроо сизге, Санжар мырза, экинчи суроо Роза айымга. Санжар, сиз Кореяга барганда, Корея элден эмнеси таң калтырды сизди? Анан Роза, what is surprised you when you came first in Kyrgyzstan? In Kyrgyz people, maybe some Kyrgyz cultures. 사람들이랑 인사할 때 이렇게 있는 게 조금 왜냐면 한국에서는 이렇게 터치를 안 하기 때문에 뭔가 이렇게 만지고 이렇게 근데 너무 좋았어요. 저한테 이렇게 안아주시고 모르시는 분들도 막 이렇게 해주니까 저 사랑받는 느낌 너무 좋았어요. Өпкөн окшойт. Кыргызстанда могу Келиңиз. көбүрөөк тактильный болуп, үйүшкөн жакты дейт мындай адамдар Кореяда мындай көп бири-бирөөсүнө тийбейт да, мына кичине саламдашканда эле мындай башын экейип эле эметчи жүгүнүшөт да, бири-бирөөсүнө карамашпайт да. Мен Кореяга барып таң калган нерсем эми ал жактын бул маданият экен. Биздин маданиятка такыр окшошпойт экен да. Ал жакта, например, эгер мындай просто обычный знакомый болсо, мисалы 2 жолу көрүшкөн болсок, 1 жолу көрүшкөн таанышым болсо, кафеге барып калсак, счетту пополам 50/50 бөлөбүз, кетебиз. А эгер жакын досуң болуп калса, же жакын адамың, же жакын тууганың менен жолугуп калган болсоң, ал жерден счетту төлөгөнгө, счетту мен төлөйм деп мушташат экенсиң. То есть урушуп мен төлөйм деп, аягында ким төлөсө ошо счетту, ошол, короче, уже мындай герой экен да. Анан башында мен бираз түшүнгөн эмесмин аны. Барсам эле, короче, ушундай Мен төлөйм. Мен төлөйм деп баштагандан мен да 1-2 жолу айтып бизде мындай ушундай 3-4 жолу айтасың болду го. Анан кийин эле мен төлөйм деп атсам эле дос буласы келип мен сценага такап башка болсо барып төлөп салып, экинчи жолукканда мен барып деген карточкасын ыргытып барып өзүм төлөп, короче, ушинтип урушуп бири-биринин акчаларын чачып жок деп ушинтип урушуп атып туруп, Киного кошосуңарбы ушул жер? Аябай кызык экен. Короче, Бизге кызык экен. урушуп атып туруп, короче, төлөшөт экен да. Бизде болсо мен төлөймсе, давай дейт го мага. Сөзсө депчи. Че сен төлөп койсуң, анан мен сага отуруп коем депчи. Эмманка отуруп коебуз. Анан жок ошо. Ошол таң калдым да. Рахмат. 그래서 이런 게 되게 재밌는 것 같아요. 다른 나라에 남자친구가 있다 보니까 이런 재밌는 요소들이 많아서 이번 영화에도 좀 이런 부분을 잘 녹여내고 싶고, 그리고 이 영화를 기회로 한국과 키르기스탄이 조금 더 가까워졌으면 좋겠습니다. Қазір ушундай биздин эки салтта ар кандай эмелери болот, нюанстар. Ошол нюанстар кызыктуу болот да бизге. Ошондо киного кошуп, Кыргызстан менен Корея жакындаткан кинонун бирөөсү болсун деп ойлойбуз дейт да. Биз дагы кошулабыз. Буюрса киноңуз тартылып, баарыбыз киного барып жыргап көрөлүк, Буйруса. Саламатсыздарбы? Hello, Роза. Менде мындай суроо кызык болот, аябайчы. Международный отношения кандай экен өзү? Башка да. Вообще ушундай болуп калат го смысл. Кандай сезимдер өзү мындай. Совсем бир башка улуттагы кыз менен сүйлөшкөн аябай эле бир башкача окшойт да ошо мындай. Ощущениени айтып бересиз? Кинодогудай көрүнөт абы? Кинодогудай да. Өкүңөр тең жооп берсеңер болот ооба. 저는 더
재밌고 더 성장하게 되는 것 같아요. 만약에 같은 나라 사람이었으면 더 이해를 하기 쉬웠을 것 같고, 근데 다른 나라 사람이다 보니까 조금 더 재밌는 부분도 많고 저도 이해하게 되는 부분도 많고 더 넓은 세상을 보는 느낌이라 좋은 것 같아요. аябай жакшы болду. Мен деле өзүм ички дүйнөмдө өскөндө деле сезилет дейт. Анткени биздин өзүбүздүн эле мамлекетибизде болсо биз аны мындай эле оңой эле алмакпыз дейт да. Бирок башка мамлекеттеги адамды түшүнүш, өзүн кабыл алуу кыйын дейт да. Ошон үчүн мен өзүм кругозорумда чоңойду, ички дүйнөмдө чоңойду дейт да. Сиз да жапырсыз. Бул бир чети аябай кызык, анан бир чети кыйын да болуп кетет да кедечи. Анан эми кыйын болгондо кээде мындай ошол именно ошол маданияттын эмелеринин айырмачылыгы да. Бирок мындай ойлонуп келип биз болсо ошол бири-бирибизди жакшы сүйүп жана ишенип бири-бирибизди барктаган үчүн биз болсо дайыма сүйлөшүп кандай кылсак туура болот деп туруп, анан ошол жерден мындай логикага салып, могул негизи ушул кылсак туура экен, ошон үчүн мону мындай эле кылалы деп ошондой кылып чечим кылабыз. Анан мен ойлойм, мындай бири-бирибиздин салтыбызда бири-бирибизге интерести, ошондуктан дагы мындай биз мисалы эмеде бул Кореяда мен Кыргызстанда жүргөндө деле тажабайбыз да. Күндө видео узап, 1 саат, 2 саат, күндө, прям непрерывно 6 ай бою. Ошол мамиле кызыктуу негизи. Саламатсыздарбы? Менде бир суроо бар киноңор боюнча. Ал кинодо силер өзүңөрдүн эле ролуңарды аткарып, өзүңөрдүн сүйүүңөрдү көрсөтөсүңөрбү же башка роль ойнойсуңарбы? Бул кино өзүбүздүн ролду аткарабыз, анан өзүбүздүн жашообузда өзүбүздүн башыбыздан өткөн нерсени көрсөтөбүз. То есть кино ошол Роза экөөбүз жөнүндө болгонтат. Ошол Роза мага чейин кандай болчу, мен буга чейин кандай болчум, эмне болуп таанышып калдык, кандай күндөрдү өткөрдүк, аягым эмне менен бүттү дегендей. Кыскасы ошо экөөбүздүн историябыз тууралуу основасы. Эме деп коет го, основано на реальных событиях деп коет го. Ошондой чыныгы жашоодан алынган. Өзүбүздүн эле эмебизди өзүбүз аткарабыз. Сонун. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Куш келипсиз Роза айым. Мен Роза айымга суроо бергим келип атат. Эми Жети областын кайсыл областта көбүрөөк сүйүү пайда болду сизге? Жакты дейсизби? Жакты, мындай жаратылышы, көл, мисалы Нарын, Талас, Ош, Баткен. Жалпы эле Кыргызстан жактыгы дейм. жалпы Кыргызстандын кайсыл областы аябай жакты мындай? Сонун. 사실 저는 작년에 키르기스탄에서 1년 동안 일하면서 탈라스 빼곤 다 가봤거든요. 다 왔어요. 그래서 탈라스를 한번 가보고 싶어요. 그래서 다 좋은데 탈라스가 궁금합니다. Мен Кыргызстанда бир жылдан ашык иштедим дейт. Ошо бүт эле областка барып келдим дейт. Бирок Таласка эле бара элекмин дейт. Ошону Таласты көрүп туруп, баары эле жакшы дейт, бирок Таласты да көргүм келип атат дейт. Сурооңузга рахмат. Талас аябай сонун кенен конок болуп кеттиңиз. Мен Таластан болом. Сони бир очраганда Талас койсоң экен. Санжар мырза, сизге да бир суроо. Кореяга барганда мындай сиз өзүңүз үчүн жаштарынан эмне үлгү ала алдыңыз? Бизде мисалы Кыргызстанда автобуста место берип, ушундай го. Там кээде бербей коюп, бирок көбүнчө берип, ушинтип. Анан ал жакта ушундай эме бар экен. Автобуста, например, беременный, боюнда бар аял отура турган место болсо, анан ошондой эле карылар отура турган место болсо, ошолдой сүрөт турган стол эч ким отурбайт экен. Жаштар отурбайт. Адамдар толула бүт барып туруп турса дагы ошол место бош болсо отурбайт экен. Анан еще карыган адам боюнда бар адамдын стулуна отурбайт экен. Баары туруп турат экен. Ал жерге только ошол ким ошондой болсо ошол эле отурат экен. А так бош тура берет экен аларчы. Анан мен негизи ал жактан эң таң калып эметкеним сабырдуулукта. Эли сабырдуу бардыгы. Мен
үлгү алчу жак деп элеси. Дос балдарым бар. Кореяда 3 жыл, 2 жыл иштеп келгенче, бул ошол жакка барып келгенден кийинкисин карасам, бардыгы уже мындай сылык, аябай мындай жакшы, мындай эме да, ушундай сон балдар болуп калат да, жош болуп, эми ичпейли бала болуп, ушундай болуп өзгөрүп кетишет да. Анткени Кореяда ошо элдердин көбү эме да, ушундай менталитети ушундай экен. Ичпейли ушундай калк. Ошол жагы аябай жакты мага. Саламатсыңарбы? Санжар, Роза. Силерге экөөңөргө тең суроом бар да. Ушуга чейин жалаң жакшы сөздөр айтып атасыңар, отношенияңар сонун болуп атат. Аябай мындай бактылуумун да. Анан ушуга чейин мисалы кандай ортоңордо уруш болду, мисалы какой-то бир привычкаңар жакпай калды, сапатыңар жакпай калды, ошону бири-бириңерге айтып аттыңарбы? Ушул жакпай атат, оңдоочу же мисалы уруш кеткен моменттер болду? Канча убакытка чейин? Эмне болду? Жакшы элеби барбы? Жок, сурап атам да. Мисалы бири-бириңерге менен уруш кеткенде канча убакытка чейин таарынып жүрдүңөр? Кантип жараштыңар, кантип кыз жигитке өттүңөр деп ушундай сурадым. Которгуча мен жооп берип коеюнбу? Булар бири-бирин түшүнбөгөн үчүн эч урушпайт болуш керек да эми. Ошондой болду деп атам. Жок, мындай. Ошондой болду деп атам. Англисче сүйлөшөт экен, бияктагы жаманыраак билет экен, бияктагы бири-бирин урушканга дагы тили келбейт го дейм да. 싸운 적은 없고 그냥 단지 산자르가 혼자 너무 감당해내고 혼자 이렇게 다 이겨내려고 하는 부분에 있어서 저랑 같이 제가 들어줄 수 있고 도와줄 수 있는데 이렇게 혼자 좀 숨기고 이렇게 혼자 힘들어하는 거 보면 제가 좀 속상해가지고 그런 거 같이 말해서 같이 우리는 한 팀이야 같이 이겨내보자 이렇게 하는 편인 것 같아요. Биз урушканыбыз жок, бирок Санжар өзү эле баарын өзүм кылам деп, бирок аракет кылып атат. Бирок мага да таянса, мен деле жардам бермекмин дейт. Ошо мага айтып берсе, бирок ошондой кичине айтпай эле өзү кылам деп аракет кылып атат. Бирок биз өзүбүз бир эле командабыз, бир эле кетиш керекпиз деп, ошон үчүн баарын айтса жакшы болмок дейт. Бул негизи эле эркекчилик деп ойлойм. Кыргыздарда негизи бар го. Эркектин баары өзү кадам салып, өзү жасап, негизи мен оюмча туура эле кылат деп ойлойм да. Анан ошону кантип биз туура түшүндүрүш керек болот да. Бул жакшы жагынан көрсөткүсү келет деп ойлойм Санжардычы өзүн. 크르그즈 남자랑 데이트한 산자르가 처음이라서 이게 크르그즈 사람이라서 그런 건지 아니면 산자르라서 그런 건지 잘 모르겠지만 그래도 산자르가 혼자 너무 힘들어하지 않았으면 좋겠어요, 저는. Ой, мен азыр кыргыз жигиттерден биринчи эле жолугуп атам. Ошо Санжарбы ошундай өзү же кыргыз балдар ошундай билбейм. Бирок өзү кыйналбай эле экөөбүз чогуу кыйналсак, ошундай айтып атат да, кыйналсак жакшы болмок дейт да. Роза айым, Кыргызстанга куш келипсиз. Санжар мырза, сиз дагы көргөнүмө аябай кубанычтамын. Сонун түгөй болуп турасыздар. Анан экөөңөргө тең суроо. Роза айым, сиз кайсы сапаттары үчүн Санжар мырзаны жакшы көрөсүз? Анан сизге да ошол эле суроо. Кайсы сапаттарын баалайсыз Роза айымдын? Экөөңөр тең жооп берип коесуңар. Розаны балаганым, Розадагы балаган сапаттарым бул биринчиден мисалы менин мисалы жакшы жактарымды аябай ашырып мактайт, жаман жактарымды вообще жашырат да. Болушунчачы. Жок, Санжар андай эмес, жок, Санжар андай эмес, Санжар мындай деп постоянно ушундай. Кайсыл жак барбасын, только мен жаманын жашырып, жакшылыгын ашырып турган кыз да. Ай бар. Анан экинчиден бул мындай кандай нерсе болбосун, чоң нерсе болобу, кичинекей нерсе болобу, ар бир нерсеге сүйүнүп, ыраазы болгонду билет да. Мен там көчөдөн бир штук гүл жерден үзүп беремби, шоколад алып беремби, чоң бир букет алып барамбы, экөөнө тең бирдей сүйүнөт. Ыраазычылыгын айтат. Эми ошо антип күлүп, ыраазы болуп, сүйүнсө, мен обуш бетер желание болот болот да, мен дагы бергим келипчи. Анан алып тургуп түйсө, конечно, бербейт болчу мен делечи. Анан бул кайра сүйүнүп, адамды мотивациялап атсам бере берет экенсиң да. Ооба, берген белекке ыраазычылык болот. Андан тышкары болсо, Роза бул биринчиден мындай күндөн күнгө мен көзүмө мындай сулуу болуп кете берет да.
эртеси дагы сулуу, эртеси дагы ушинтип кете элек, пока токтой элек, менин ылдый түшпөй деп. Аябай жылдыздуу, анан сулуу да. Же мындай характери эмеси ушундайбы, адамды тартып, күндө мындай восхищаюсь кыскасы. Ай, баракелде. 저는 우선 제가 키르기스탄에 있을 때 저는 일단 가족도 없고 친구도 없는 상태에서 여기 왔는데 산자르가 저 키르기스탄 처음에 왔을 때 아플 때나 뭐 기쁠 때나 항상 함께 있어주고 항상 달려와주고 제가 항상 1순위였던 게 너무 고맙고 그런 점이 저는 너무 좋은 것 같아요. Кыргызстанда жүргөндө үй бүлөм жок, эч ким жок, жалгыз келгенмин. Бирок Санжар любой моментте келип, мага жардам берип, ооруп атканда, жакшылыкта, жамандыкта барып, жанында болуп турган үчүн мен аябай ыраазымын. Ыраазычылыгымды билдирем дейт. Мен кино жөнүндө сурайм дедим эле. Тартылып аткан кино кандай жанрда болот? Анан бул кимдин идеясы болду да? Ким автор ошондо бул? Бул идея ошол режиссер Азамат Океновдуку, ошо биздин НТСдеги режиссер Азамат байке. Ошонуку. Анан жанр мелодрама болуш керек. Анан арасында комедийный жерлер да болот. Полный комедия эмес, бирок арасында болот дейм. А так жанр негизи мелодрама. Мен оюмча, мен да так билбейм. Азамат Окенов боюнча да бир аз токтолуп өтөлү. Бул жалпы НТСтин, анын ичинде биз жолуктуктун жана НТСтин алкагында тартылган бардык эң чоң долбоорлордун бир топ жылдан берки эң башкы режиссеру. Кудай буйруса мына ушундай чоң кадам аттан атканда, белсен атканда биз да кубанычтабыз. Мындай бакыйган, мындай эң бычакка сап режиссерлордун Кыргызстанда катарын толуктайт деп, толук түрдө ишенем деп айта аламын. Андыктан мына ушундай өзүбүздүн чыккан режиссерлор ушундай эки элдин ортосундагы сүйүүнү даңаз алган ушундай чоң, бул деген өтө чоң каражаттар сарпталат. Аны алдын ала билем, кинолорго Кыргызстандын ичинде тартылса эле канча кетет, тем более Кореяга барганга. Демек бул чоң кадам деп билебиз. Андыктан биз дагы жалпы биз жолуктуктун жамаатынын жана биздин катышуучулардын атынан дагы Азамат мырзага ийгиликтерди каалайбыз. Эми сурап берсеңиз болот. Менин суроом Санжар мырзага. Саламатсыздарбы, Санжар мырза, Роза айым. Куш келипсиздер. Санжар мырза, сиз деген Роза айымдын ата-энеси менен таанышып жатканда биринчи жолу кандай исте сезимдер болду жана Роза айымдын ата-энеси сизди кандай кабыл алышты? Биринчи берилген суроолор кандай болду? Жана өздөрү кандай адамдар экен? Сизге кандай сүрдүү көрүндү же мындай сразу эле өзүңүздү мындай кандай десем, оюңуздагыдай жеңил сездиңизби жанында болгондочу? Биринчи жолу таанышканда. Күйөө бала катары толкундандыңызбы дейсиз го? Кээ бир ата-энелер просто сүрдүү көрүнөт го, биринчи көргөндө ошо сизге кандай көрүнүштү? Айрыкча сүйгөнүң ата-энеси сүрдүү көрүнөт го? Ошону сурап атат. Биринчи жолу Кыргызстанга келгенде, таанышканда мен аябай сүрдөп, аябай толкунданып, сүйлөй албай, оозуман сөз чыкпай, уң чыкпай эле башымды жерге салып, күнөөлүүдөй болуп, улам бирдемени сүйлөп, ал шуткам өтпөйтчү. Мындай аябай мындай бир башкача болуп, ушундай болуп, эптеп мындай чекемен терлер агып, мындай болот го ушундай. Ушундай болуп, эптеп мындай напряжение болуп, ушинтип өтүп кеткен да. Эч мындай кызыктуу впечатление, мындай таң калыштуу эчтеке кыла алган эмесмин. Ата-энеси менен вау, сонун жигит экен дей тургандай эчтеке болгон эмесмин да. Аябай башкача болуп, коркуп ушундай болгон. Элестетти азыр. Анан ошо менен ошондой эме биринчи кабыл алуу негизи эме болот го. Анан мен ойлодум, аябай начар жигиттей эле көрүнүп калдым окшойт деп, эчтеке эмете албай, же сүйлөй албай, уялып. Анан кийин Кореяга барганда кой дедим. Чогулайын, нормально даярданып эме болоюн деп. Анан Кореяга ар бирине бирден подаркаларын даярдап алып барып, анан ал жактан болсо болушунча уялбай, тартынбай, кенен сүйлөп, күлүп, каткырып, модель болуп басып койчу десе, хорошо деп модель болуп басып айланып, мындай
тамашалашып тийишип мейишипчи анан ачык отурдум да аябай күлүпчү анан ошондо алар да күлүп анан ата энесине ошондо экинчи таанышууда аябай ачылып анан жактым ата энесине ошол. Сонун болуптур. Бул жери кинодо болобу деп эле сурай бербейли. Буюрса, Беше? Дагы бир жолу саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Мен азыркы суроом ушу Роза айымга эле. Буга чейин көптөгөн коноктор келди го, бул жактан жуп болуп кеткен, семья болуп кеткен паралар, жуптар. Алардын сөздөрүн, кыргыздардын сөздөрүн билебиз. Анан сизге суроом да ушул жерде отурган айымдарга, кыздарга кандай совет берип кетет элеңиз? Сиз как-никак башка жердин тарбиясы менен балким өскөндүрсүз, башкача көз карашта болоттурсуз. Анан кандай совет бересиз эркегине деле, кызына деле? Ооба, ушунча узак убакыт кошумчалап коеюн, ушунча узак убакыт мамиленин бузулбай, ушундай таттуу боюнча сакталышына кандай кеңештерди бермексиз, айымдар? 저도 여기 처음 나왔을 때, 난 무조건 키르기스탄 남자친구랑 결혼할 거야 이렇게 생각해서 나온 건 아니고 그냥 편하게 친구가 나가보라고 해서 권유해서 나가는 건데 이렇게 좋은 남자친구를 만들었듯이 여러분들도 조금 편하게 완전 나 이때 결혼할 거야 이거보다는 그냥 이 친구도 재밌네 이렇게 생각하고 만나고 하면 되지 않을까요? 저도 잘 모르겠어요. Мен деле жакшы билбейм дейт. Биринчи бияка келгенде жөн эле келгем дейт. Жигит болот экенин билген эмесмин, жөн эле досум барып кел деп айткандыктан мен келдим дейт. Акырындан жакындап карагандан уже жакындагандан кийин жакын болуп калдык дейт да. Ошондон кийин мындай көп напряжение кылбай эле полегче сходить дейт. Ошолорду карап туруп попроще относитесь, ошондо жакшы болот дейт. Татаалдаштырбайбы? Ооба, татаалдаштырбай. Сөзүм Ушундай. Силерди көрүп, прям аябай баш кошуп, сонун жуп чыкчыдайсыңар да. Санжар болсо Кыргызстандын мыкты жигити, Роза болсо Кореянын аябай мындай сулуу кызы, мындай акылдуу кызы да. Анан балдарыңыз да мындай акылдуу, красивый да, сулуу балдар болчудай да. Анан сиз үй бүлөлүү болгондо кайсы жакта жашамаксыз, Кыргызстандабы же Кореядабы? Бизде көп сөздөр болот, мындай эме тууралуу, үй бүлөлүк жашоо тууралуу, келечек тууралуу көп сүйлөшөбүз. Анан биз сүйлөшкөнүбүз боюнча биз болсо Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстанда болобуз, биякта ушул жактан эле иш жүргүзүп, жашообуз ушу Кыргызстанда болот да. Кореяга барып келип турасыздар? Кореяга албетте кайын журтка барып келип турбасак болбойт го. Ал жака барып келип турабыз. Балким бат-баттан барганга аракет кылабыз, бирок жашообуз жана жумуштарыбыз бардыгын ошол болушунча Кыргызстанга пландаштырып атабыз, Кыргызстанда болобуз депчи. Санжар мырза, ушул эле суроого улай да. Бизде көбүнчө мырзанын тектиги кайсыл жакта болсо, ошол жакка келин болуп түшөт эмеспи? Буларда деле ошондой элеби? Сиз барып изилдеп көрдүңүзбү? Ошондой экен же жигит деле кыз тарапка барып жашаса өөн учурабайт бекен? Анда сурап көрөлүчү. 한국은 요즘 둘이 따로 나와서 사는 것 같은데 근데 요즘 제 주변에 아직 결혼한 친구들이 없었고 잘 모르겠어요. 왜냐면 저는 한국에서 아직 애기거든요. 그래서 잘 모르겠지만 그냥 부부의 마음에 따라서 뭐 둘이 따로 살든지 어디 들어가서 살든지 하는 것 같아요. азыркы убакта Кореяда көбүнчөсү мындай чыгып башка жерде жашашат да, 2 жаш. Бирок мен арамда азыр өзүм Корей боюнча мен казы деле кичинекей кызмын дейт. Мен тааныштарым еще үйлөнө элек дейт. Алар 30тан кийин үйлөнөт да негизи. Ошон үчүн мен аз билбейм дейт да, кандай болот атат. Эмеси жок да мындай. Экөөнүн эмесинен решениясына болот да. 2 жаштын решениясына. 2 жаштын чечимине карата. Суроо. Сиздин подружкаларыңыз бар болуш керек Кореядан. Алар деле бул передачаны көрүп, балким келгиси келет. Ушундай подружкаларыңыз барбы? Салам жолдоп койсом болобу деп албаңыз.
бул негизи бейше сурагысы келип аткан, уялып Тима могу суроону берип көрчү дейт да, анан мейли сурайлык деп койдум. Бейше азыр бош, если что. угаланда. 제 친구들 많이 오고 싶어해요. 그리고 제가 너무 여기서 잘 지내니까 키르기스트 주변 친구들이나 저를 팔로우한 친구들은 다 한국도 가보고 싶다, 키르기스탄도 가보고 싶다 이런 친구들이 많은 것 같아요. 그래서 저희가 만든 영화를 일단 우선 보시고 더 가시면 더 재밌지 않을까? 한국에 오시든 아니면 키르기스탄에 가시든. Бар андай досторум, алар келгиси келет. Анткени мени көрүшөт, кандай жүрөмүн Кыргызстандан, Инстаграмдан көрүшөт. Ошо мен жашоом аябай кызыктуу болуп, алар деле келгиси келет. Рахмат. Ушул жеринде 5-н 40 миң тартып коесуздарбы? Мен ушул жерден айтып кетейин, Тима туура эмес угуп алган окшойт. Же туура эмес түшүнүп калганбы, жаңы эле мен суроо берем деп атканда, мен суроо берем, сеники кандай суроо деп бирдей болуп калбасын дегенден айттым да. Подругаларыңыз сизден сурап жатабы, балким сизден кийин үлгү болуп, аларда келгиси келем деп айткан подругаларыңыз болуп атабы, сизге айтып атабы дегем да. Анан башкача ой болуп катары эмес болчу да. Жок, сиз башкача бердиңиз. Подружкаларын бейше күтүп аткандай бердиңиз. Сен ошондо болду, такташалдык. Келсе деле каршы эмеспиз да негизи. Дагы бир суроо аябай кызыктырып атат Санжар мырзага. Якта биз Якта биз калым беребиз да турабы, тойдочу. Кореяда кандай экен ушул системасы? 그런 거는 못 들어봤고 옛날에는 뭐 여자는 뭐 가구 안에 집 안에 가구를 하고 뭐 남자는 집을 사고 뭐 이런 것들이 있었던 것 같은데 요즘에는 저도 잘 모르지만 같이 열심히 두 사람이 으쌰으쌰 해가지고 생활을 이끄는 것 같아요. Мурун ушундай бар болчу дейт, кызда сеп бар болчу, эркектер бирдеме алып барчу дейт. Күйөөлөр эмесине, кайнатасына, кайненесине, бирок азыр андай укпай жүрөм дейт да. Экөө тең иш аракет кылып, экөө тең жашоосун жакшыртканга аракет кылышат дейт да, экөө тең. Ошондойбу, Санжар? Ошо мага да айткан, ошо азыр мурун бар болчу, бирок азыркы учурда калың, махыр, сеп-меп деген эчтеке жок. Азыр ошо кыз менен кыз жигит экөө ортодон акча чогултуп, экөө тойго даярданып, тойду экөө чогуу өткөзүп, мына биздин тойго келгиле депчи экөө той уюштуруп. Ата-энеси өткөрүп бербейт, бала тарабы өткөрбөйт, экөө? Кыз менен жигит экөө өздөрү акча чогултуп, өздөрү тойду даярдап, элди чакырып, биз үйлөнүп атабыз деп. Ата-энесинин уруксатын алып, аны той өткөзүп, и дальше жашай беришет. Ошон үчүн көбүнчө 30дан кийин үйлөнүшүп, турмушка чыгат экен да, мындай ооруларын таап, жумушка кирип калганда, Чтоб мындай үйлөнгөндөн кийин дагы чтоб акча болуш керек да, кредитке кирип кетпей, эметпей деген. Өзүнүн карьерасын куруп, магистратура, докторантура окуганга убактысы көп кетишет, өзүнө жашашат, андан кийин мамлекет өнүккөн сайын кечи кеткен да, эмес үйлөнгөн убактар. Мындай мамлекеттерде, развивающий мамлекетте болсо, алар эртерээк үйлөнүрөт да. Эми ошондо кореянка кыздарды мындай без проблем алса болот экен да, ойлонбой. Только свадьба берем болду депчи. Свадьбаны да экөө чогуу берет экен, элесиз? Свадьба деле оңой болбойт, анткени мисалы 2 свадьба болот, Кореяда 1 свадьба болот, Кыргызстанда 1 свадьба болот. Анан Кореяга болсо ата-энем барыш керек, бир туугандарым барыш керек, алардын жол кире, мол киреси, жакта жашаганы, анын ата-энеси Кыргызстанга келиш керек, Кыргызстандагы свадьба, наоборот. 10 жолу калың чыгат дейсиз? Наоборот, проблема. Чыгым 10 жолу калың болуп калат дейсиз? Ошондой. А так негизи сүйүү үчүн, бакыт үчүн баарына даярбыз. Ал нерселер дагы мисалы эгер сезимдер күчтүү болсо, алар проблема болуп деле эсептелбей калат да. Наоборот, кызыктуу болот ошол нерселер. Албетте. Кино жөнүндө бир кызыктуу болуп атат да мага. Кинону кандай тилде тартасыз? Англисчеби же корейскийби же кыргызча, орусчабы? Кандай болуп тартылат ошонсо интересно болот. Кино албетте кыргыз тилинде тартылат, кыргыз тилинде болот. Ошондой эле Корея мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ошол кызыкчылыктарын
сактап, анча чектен ашпай, только ошол эки мамлекеттин достугун көтөрмөлөп тура турган кинолордун бири болот деп ойлойм. Рахмат. Анан дагы бир жыйынтыктоочу суроо берип коеюнчу. Башында жаңы эле мамилеңиздер башталганда ошол студияда аябай ар кандай суроолор берилген да эсимде. Анан аябай эртең эле той боло турчу болуп, анан ошондо дагы Роза айымдын айтканы бар эле, бизде эч кандай шашылбайт, жылдап сүйлөшүп анан баш кошот дегендейчи. Биз жакта ар кандай го, кээде тез эле баш кошкон учур болот, Кореяда көбүнчө узак сүйлөшүп анан баш кошушат экен го. Ошол ою ошол боюнча эле сакталуудабы? Роза айым же сиз менен сүйлөшкөндөн кийин бир аз өзгөрдүбү? Мөөнөт боюнчачы кыз жигит көпкө чейин сүйлөшүш керек деген эле го. Негизи башында Роза биринчи эфирге келгенде бул жактан катышуучулар анан мындай көп суроолор болуп кеткен да. Ушундай 2 айдан кийин тийгенге даярсыңбы, анан чочутканбыз. Санжар айылга жашайт, анан 10 бала төрөп бере аласыңбы деген сыяктуу ушундай суроолор болуп. Анан Роза эфир бүттү. Роза чыгып айтты мага. Эгер сен 3 айдын ичинде үйлөнө турган болсоң, ушул жылы сөзсүз үйлөнүшүң керек болсо, анда мага айтып кой, биз эме экинчи эфирде уже отношения бүтүрүп салалы, жөн эле убакыт кетирип дальше сүйлөшүүнүн кереги жок. Анткени мен точно быйыл 2-3 айда тие турган кыз эмесмин. Ал это фантастика деп атам Корея үчүнчү. Бизде Кореяда культура башка, маданият башка. Анан как раз ошол моменттерде мен байкем үйлөнөйүн деп аткам да. Анан ал үйлөнсө мен үйдөгүлөр эчтеке эметпейт болчу. Анан мага дагы бул бир көргөндө мага мындай аябай кызыктар жаратты да. Анан мен дагы билгим келди. Ошондуктан айттым, жок мен андай шашылбайм, сүйлөшүп көрөлү. Негер там сүйлөшүп көрүп болбой калса мен эч качан өкүнбөйм кетирген убактым үчүн. Ошондуктан ал жагын ойлонмо деп. Анан сүйлөшүп баштадык. Анан негизи ошо үйлөнөр мурун Кореяда негизи жок дегенде минимум 1,5-2 жыл сүйлөшөт экен негизичи. Болбой калды, эрте болду дегендечи. Анан ушул убакка чейинки Розанын ар бир кыймыл аракети, бүт эмне кылган болуп атса, ошонун бардыгы почти мен үчүн болуп атат. Кыргызстанга келгени, Кыргызстанда келип ошо иш баштайм деп атат. Ошол иши дагы мен үчүн болуп атат деп ойлойм. Анткени буга кереги жок деп ойлойм. Кыргызстанга келип өзүнчө иш баштап, эметип, андан көрө ошо мурунку эле жумушун кылып, же Кореяда эле жүрө берген буга жакшыраак нерсе да. Бирок ошо бул Санжар менен болуп калышы мүмкүн, Санжар менен болом. Ошон үчүн азыртадан уже Санжар менен болуш үчүн уже тамырын жайып, келечегин куруп, уже акырындан азыртан аракетин кылып атат да. Анан мен ойлойм эми ал жандай 34-35 андай болбойт го деп ойлойм. Ашып кетсе бир 30га барышы мүмкүн, атак андан өйдө өтпөйбүз деп ойлойм мен. Менин оюм бул. Сонун, керемет. Рахмат. Точно бир убакыт негизи айтпаш керек экен. Мол депчи. Просто ошол нерсе буйрубай калышы мүмкүн экен да. Ошондуктан эми биздин именно үйлөнө турган убагыбыз качан буйруган күнү да, качан экөөбүз даяр болуп, мына могул күнү той болот, ушундай деген. Ошо кайсы күнгө буйруса, кайсы жылга буйруса, ошол күнү болот деп ойлойм. Анан точно 30га чейин же точно мындай деп айткым келип, айтпай эле коеюн деп чечтим жана. Ато көп учурда жашоон ушунуп болуп кетти, моундай деп айта алам, анан болбой калат да. Ооба. Албетте. Анда биздин түшүнгөнүбүз боюнча Кудай буйруса алдыңкы жай ичи кино тартылса, анан кайрадан биз ушуну менен, Роза менен, сиздер менен күздө көрүшүп калат экенбиз, буйруса. Күзгө даяр болуп калса, божо молдуу түрдө да, эми ар кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, билесиңиз. Кино чыккандан кийин балким келет. Презентацияга келип, өтө сонун жаңылык. Роза, биз сиздерди, Санжар, сиздерди кайрадан биздин экөөңүздөрдүн, сүйүүңүздөрдүн алгачкы кадамдары ташталган биздин Коттуу студиябызда көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сиздердин ортоңуздардагы сүйүү бир гана сиздердики эмес, сырттан көз салып аткандар дагы ушул сиздердин сезимиңиздерден жан дүйнөсүн сугарат деп, азыктандырат деп ойлойм. Андыктан бул
өнүгүп аткан сүйүүңүздөр сиз айткан сайын күн сайын көтөрүлө берсин. Ошол кино аркылуу дагы бири бириңиздер менен чогулгонго көп мүмкүнчүлүк болот экен. Андан кийин анан шаштырбай эле туралы, анан той болуп калса сөзсүз түрдө айтасыздар да, бул убакыт ичинде аралыгында ушул жерде болот да той. Кореяда жар айтабы экен. Кудай буйруса ошол күндөргө чейин аманчылыкта жетели дейли. Кыргызча алып барган Инстаграмдагы видеолоруңуздарды биз бул жакта көрүп атабыз. Аракетиңиз үчүн 1 гана 5 деген гана бааларды жана жалпы биздин атыбыздан, кыргыз элинин атынан да ыраазычылык айтсам болот. Анткени сиздин кыргыз тилинде алып барган ошол баардык видеолоруңуз биздин тилдин, биздин өлкөнүн, Кыргызстандын дүйнөгө таанылышына, биздин тилдин даңазаланышына чоң салым кошуп атасыз деп айткым келет. Бар болуңуз, уланта бериңиз, биз күтөбүз. Эштекимес. Рахмат, чоң рахмат. Биз сизди жакшы көрөбүз. 이렇게 오랜만에 왔는데도 반갑게 맞아주셔서 너무 감사하고, 그리고 그동안 되게 많은 사랑도 주시고 그랬고, 저도 더 한국이나 다른 나라에 키르기스탄을 또 알리고 싶고, 또 여기에는 한국의 좋은 것들을 또 알려주고 싶어서 좀 한국도 많이 와주시고 또 키르기스탄도 많이 친구들이 놀러 갔으면 좋겠습니다. Кыргызстан менен Кореянын ортосунда биякта болуп аткан долбоор менен мен таанылып кеттим. Ошон үчүн кыргыз элинен аябай сүйүү маани көп көрүп атам дейт. Ошон үчүн рахмат. Кыргыздар Кореяга көп барып, Кореянын культурасын таанып, корейцтер Кыргызстанга келип, Корея жарандар Кыргызстанга келип, көбүрөөк таанышса жакшы болмок дейт да. Бар бири-бирибиз эмес салтыбызды, культурабызды адамдар чоң рахмат. Рахмат. Мен негичиле бижолуктук долбооруна ыраазычылык билдиргим келет. Мен ойлойм ушу ар бир келген эфир сайын ыраазычылык билдирип турам го депчи. Анткени бижолуктукка келерден мурун түшүмө да кирген эмес. Ушундай нерсе болот деп Корея кызы менен таанышып калам, ушинтип калабыз, үйлөнөбүз деп сүйлөшүп калабыз деген. Бул негизи эле ойлонгон эмесмин, өмүрүмдө түшүмө да кирген эмес. Кинодон эле көрчүмүн. Кинодон көрчүм. Анан эми балким маңдайыбызга жазылган нерсеби? Анан ошол бижолуктук долбооруна бардыгына, ошол бижолуктук долбооруна ким тиешеси бар болсо, алып баруучулар, редакторлор, директорлор ким аракет кылган болсо, ошолордун бардыгына чоң рахмат жана ыраазычылык билдирем. Анткени ошолордун жардамы аркылуу биз мына ушинтип сүйлөшүп, мамилебиз да жакшы болуп отурабыз. Анан бижолуктук долбоору көп жашаса экен дейм. Анткени мен көз алдымда эле канча адам үйлөнүп кетти. Үйлөнүп бактылуу болуп, балалуу болуп, роддомдон чыгарып келип атабыз. Анан ошол көп адамдын бактысын тапканга жардам берип атат. Ошондуктан долбоор жашай берсин демекчимин. Рахмат. Чоң рахмат. Биз сиздер менен көрүшүп, баарлашып, бир аз болсо да сагынычыбызды таркатканыбызга кубанычтабыз. Конок болуп келгениңиздерге кубанычтабыз. Анда кадимкидей эле өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөй сезип, бул жактан орундук алып берсеңиздер болот. Жана ошондой эле биздин котормочу Турсун мырзага дагы ыраазычылык билдиребиз. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Мына ушундай жакшы нотада ушундай сүйүү дастаны биздин да катышуучуларга жугуштуу болсо экен деген жакшы ниет менен биз бул жака мындан канча убакыт мурун экени эсимден чыгып калды, бирок акыркы учурда талкуу майданында жүргөн жакшы кыз жигит чыгабы, андан ары карай үй бүлө чыгабы деген үмүттөрдү артынган дагы бир жуубуз бар. Анда биз азыр ортого Нурсултан менен Карлыгачты чакырабыз. Кандайсыздар? Жакшы буюрса. Ошо акыркы жумадан кийин
карлыгач айым айтып калган, мен кыз жигит мамилесине даярмын деп. Ооба. Анан мен ошол күндөн бери ушул күнгө чейин эми даярданып аткам да. Кыз жигитке өтөйлүү, эми сүйлөшүп, маечинен даярдап, мындай. Анан ушу күнгө 1-2 күн калганда экөөбүз постоянно жолуп турабыз. Анан акыркы жолугушууда экөөбүз сүйлөшүп калдык. Сүйлөшүп калганда мындай сөзүм бар. Азыр айтайын деп атпайбы? Эми ошону айтты, азыр деле кандай айтсам, сезимим ачылбай атат, өзүмдү мындай кыйнагандай эле болуп жүрөм деп айткандан кийин буга чейин көп эле экөөбүз аракет кылдык, мен деле попытка кылдым көп элечи. Анан экөөбүз бири-бирибизди анда кыйнабай эле коелу деп чайды токтотоюн деп чечтик. Түшүнбөдүм, бул тамашабы? Тамашалап атасызбы? Пранк кылып атасызбы? Чын. Жо, сиздерди микрофонго сүйлөйбүз, мындай эми мен дайыма жаныңыздарда эмесмин, бирок кечеден бери мындай көз салсам, ортоңуздарда сезим бар сыяктуу эле, айрым кыймылдарыңыздардан, айрым көз карашыңыздардан ушундай сезилип аткан да. Балким эми калп болуп калышы мүмкүн, бирок неге мындай күтүүсүз бурулушка дуушар болдуңуздар, карлыгач? Мен ошол акыркы эфирде айткан болчумун. Даярмын дегенсиз го. Ооба. Анан ошол күндөн кийин эле мен өзүмдү аябай жаман сезип жүрдүм да. Мен өзүмдү алдап атканды сыйып, Нурсултан мырзаны баарыңарды мындай алдап аткандай сезим болуп, ошол жумада биз Нурсултан менен сүйлөшкөн деле эмеспиз, жолуккан деле эмеспиз. Мен мындай игнорировать этип баштадым да, өзүмдүн чувстволорумду билип алайын депчи. Анан ошондо мындай сагыныч деле болгон жок. Анан аябай жаман сезип жүрдүм да өзүмдүчү. Анан айтайын дедим. Кеч болуп кала электе. Жакшы эле айтып түшүндүргөндөн Нурсултан мени түшүндү туура эле. Анан азыр биз жакшы эле мамиледебиз. Мындай менин таарынычым жок, Нурсултандыкы деле жок экен. Мен Нурсултандыкы бар. Көзүнөн көрүнүп атат. Билбейм мен. Илейин отур. Капалуу көздөрү. Мындай болгон жокпу, карлыгач, сизде жанагы эфирде ошончо элдин астында айттыңыз да, мен даярмын дедиңиз. Анан Нурсултан мырза даярданып баштады. Кийинки эфирде колуңузду сурабаса да кыз жигитке өтөлүү деген кадам болот экенин билгенде, айрым айымдарда мындай коркуу болот да. Анан ошон үчүн артка кадам таштап баштайт. Бул деген көбүнчө айрыкча баягы баш кошоюн деген алдында айтып коет го, кинолордо эле айтып калышат го. Ошол олуттуу кадамдын астындагы чочулоо болуп калышы мүмкүн эмеспи сиздики? Өкүнбөйсүзбү? Негизи биздики деген баары жакшы эле деп айтып келебиз, бирок жашоодо эми көп эле убакыт болду, көп эле сүйлөштүк. Анан бул көп эле жолу айтылган да, токтотолук деп уже 3-чү жолу болуп атат. Мурдагыларында Нурсултан эми бизге убакыт керек дечү. Анан ушунусунда мен айтканда сразу эле макул болду. Мен мындайды күткөм деп элечи. Анан билбейм, азыр мен туура эле токтотолуу деген сиз тараптан болчу да, буга чейин деле. Ооба. Анан азыр деле мен өзүм өкүнбөйм деп эле ойлойм. Эмнеге дароо макул дедиңиз? Мисалы, биринчи жолу болгондо, мен анда даяр эмес болчумун да. Токтотуугабы? Эми ошондой ответ укканы, токтотууга кичине шок болгом. Кайра эртеси күнү эле кайра дагы убакыт керек деп сунуш кылгам дагы. Потому что мен сезип аткам да, карлыгач деле жакшы мага сезими бар экенин. Ошо бүткөндөн кийин эле, ошо биринчи токтотуудан кийин эле эртеси күнү чалып сүйлөшсөк кичине жаман болуп атканын байкап аттым эми ыйлап. Мен ойлоттум, кайра да аракет кылайын. Балким бул какой-то ар бир кыздын өзүнүн кыялы болот го. Балким бунун кыялы ушундайдыр деп атам да. Балким бул ушинтип мени какой-то бир сынап атабы дедим. Анан сүйлөшүп баштадык. Анан экинчи бүтүрөлү дегенде анда экөөбүз катуу урушуп кеткенбиз да. Урушуп кеткенде это уже очевидно да, кыз по-любому ошондой айтат. Аны мындай туура эле жактан кабыл алдым да. Жок, эмне кылайлы деп айткам да. Аны кайра урушуп кетип эле ошол жерден сразу эле мындай болуп турат уруштар. Жакшынакай эле сүйлөшө берели. Ошондон Канатке жакшылап совет бергенден кийин ушинтип эле деп мен деле көп нерселерди мындай өзгөрттүм да, карлыгач айым тарапкачы. Жакшы нерселерди кылып, көп шаштырбай, кыз жигитке деле шашпай эле өтөйлүү бири-бирисине. Өзү даярмын дегенге чейин күтүп. Жүрөлү эле пока хоть долбоор бүткөнгө чейин деле депчи.
Кыз жигитке өтсөк деле өтпөсөк деле бирдей эле жүрөбүз депчи. Типа отношениябыз бирдей эле болот деп. Мисалы эфирде деле сыртта деле кичине мындай по-любому көңүлгө тийген сөздөр болот да магачы. Все равно мындай полный өчпөдү, бирок все равно мындай түшөт да көңүлгөчү. Мен өзүм ушуга чейин мындай жакшы ниетте пландар коюп жүрсөм, карлыгач айым мындай балким токтотуунун көбүрөөк айласын тапканга аракет кылып атканбы, билбейм, мындай ошондой эле сезилип атты да магачы. Анан мен деле уже барган сайын уже мындай даяр болгондой эле жүрдүм да. Балким дагы ушундай болуп кетсе мен уже мен деле уже даярмын, мен деле постоянно артынан чуркап жүрө беремби деген ой болду да. Мисалы мен деле намыс бар дегендейчи. Анан ошон анан ойлодум, анда карлыгач айым кыз жигитке даяр болсо, анда мен деле балким сөз салып кыз жигитке өтүп, балким башкача мамиле башталып кетеби, балким бири-бирибизди жакшылап түшүнүп калабызбы деген ойдо жакшы пландар коюп аткам. Типа девушкам болсо уже дагы жакшы болот деген ниетте болчумун да. Анан ошо акыркы сөзүнөн кийин эч кандай урушкан жокпуз, жашынакай эле жолугуп эле баардык достору менен, аяшкалар менен тааныштыргам. Олуттуу эле бараткан экенсиздер да? Олуттуу эле барып атканбыз, баары эле таанып калган. Анан ошо туруп эле ошо сөздү баштады, типа. Мен деле уже кыйнагым да келген жок. Макул, анда сен деле кыйнап эле коюн, мен деле кыйналып эле коюн деп эле токтотконубуз эле жакшыбы деп ойлоп койдум мен делечи, типа. Балким экөөбүз кандай буйрук эмес. Балким экөөбүздүн башка адамдарыбыз бар, ошон үчүн биз бири-бирибизди ушуга чейин аракет кылсак деле балким болбой атат деген ой менен. Ичиңизде бир тыз деп болдуңузбу бир нерсе, ошо токтолу дегенде, ушуну менен бүтүп калабы дегендей? Башында катуу болгон. Биринчиде. Анан азыр акыркысында уже мындай болду, бирок анчалык эмес да, мындай. Өтө деле күтүүсүз эмес. Бир күн ушундай болушу мүмкүн деп ойлоп жүрмүн. Анан ойлоп койдум да, значит азыр деле кайра сүйлөшө берели деп айтсам, бул уже үчүнчү жолу болуп аткандан кийин повторение да. Повторение боло береби деп ойлоп атам. Ошол кечиресиз, кайталоо болуп аткандыгынын аралыгында кандай сезип аттыңыз? Сизге мындай өзүн мындай кыйнап эле мамиле куруп жүргөндөйбү сиз менен, же чын жүрөктөн эле мамиле кылып аткандай жүрдүбү? Ошо акыркы ошо канаткенин сүйлөшкөндөн кийин айткан өзүнүн советтерин, ошодон кийин карлыгач айым аябай өзгөргөн да магачы. Жакшы жакка. Жакшы жакка уже мындай как өзүнүн жигитине отношение кылгандай, эркелеп, алекен айтып, ушундай болуп аткан да. Анан бирок все равно ичинде кармап турган экен да, бир нерсечи, типа бүтүрөйүн деген оючу. Мен бул жакта жакшы эле ойдо жүргөм да, уже мага көнүп аткан окшойт, жакшы эле барып аткан окшойт деп, андай ой жок болчу мендечи. Анан ошо акыркы жолу ошону айткандан кийин уже мен деле кой дедим. Карлыгачка суроо береличи. Карлыгач эч ким таасир эткен жокпу сиздин бул чечимге келишиңизге? Бир гана өзүңүз уктуңузбу же айлана чөрөңүз, тууган, дос, ушундайлардан болдубу? Таасир эткен сөздөр болдубу? Жок, мен бир гана өзүмдү уктум, өзүмдүн жүрөгүмдү уктум. Рахмат. Интернет желелеринде жазышып атат да, мындай айтып, карлыгач жөн эле жүрөт, сырттан сүйлөшкөнү бар депчи. Ошол чынбы, жалганбы, ошону YouTube'дан мисалычы комментарий. Сиз окудуңузбу? Жооп? Жок, мен жөн эле жүргөн жокмун, сырттан эч ким менен сүйлөшпөйм. Менде суроо бар. Карлыгач айым биздин чайыбыз токтойт дегенде мен ишенген жокмун. Анткени мурдакы чыгарылыштарда Карлыгач айымдын сөздөрүн эске сала кетсебиз, Карлыгач айымдын сөзү бар да. Студияда кайсы кызга айтыптыр. Эфирде отурганда Нурсултанга суроо бериңиз. Нурсултанга жаш айым мага улуу мырза керек дегенде кылып өзү келип сураныптыр. Анан аны тактай кеткенде Карлыгач айтыптыр да, биздики скучно болуп атат депчи. Ал бир Карлыгач эмесмин. Акыл айдын суроосу боюнча мен мурдакы эфирде көрбөй калдым деп азыр атайын көрүп келгем да.
ушундай сөзүңүз бар экен, анан сиз Акылайдын сөзүн ооба мен айткам, сурангам деп эле айтыптырсыз. Анан дагы суроом бар эле, унутуп койдум. Анан сиз баягы эфирде отурганда меники 8ге жетти, мен дайынмын деп бул жерден аябай катуу айтып аткансыз. 10го жетсе биз үйлөнүш керек экенбиз деп. Ал бир экинчи байкоом, үчүнчү байкоом Нур-Султандан ар дайым. Мындайча айтканда, биз жолукта белектер боюнча мен биринчи очереддемин го. Амбассадорсуз, Анан Карлыгач айым Нур-Султан мырзадан ар дайым билектерин алып жүрөбүз. Эфир бүткөндөн кийин чыкканда деле сизди байкайм. Нур-Султандан биринчи барып унаасына отурасыз, кетесиз. Эми отурасыз да өзүңүздүн унаңызга отургандай эле кылыпчы, жигитиңиздикиндей эле. Ал 3-4-чү байкоом силердин телефонуңарда мен билишимче экөөңөр бири-бириңердин сүрөтүңөр турчу, мен көрүшүмчө. Обложкадабы? Обложкада. Было же? Инстаграмда? Телефонуңардын обложкасында. Вот, мен тамак ичип атканда не у вас разве было? Жок, ошолдан Карлыгач айымга, мен всегда айымдарды защита кылчумун, бирок бул жерден мен сизге суроом да. Толук айтып бербейсизби? Нур-Султан, вы правильно сделали, что үчүнчү жолу ушкандан кийин аракетиңизди кылбаган. Анткени в закрытую дверь не надо стучаться. Бул жерден сиз аракетиңизди кылдыңыз, бирок Карлыгач айым сизди баалаган жок деп ойлойм. Балким Карлыгач айымдын сырттан сүйлөшкөнү бар деген ойго кошуласыз. Ооба. Анткени чыгалыштардын арасында Карлыгач айым өзүнүн оозу менен айтып атат, биздин пара скучно болуп кетти, силер момундай суроо бергилечи деп ал суроону да келип Акылай айымга өзү айтып кетет. Бирок Карлыгач айым аны мойнуна алат. Ал сөзүн да Нур-Султан мырза кечет. Көзүн жумат да эми ал жагыначы. Мурдакы чыгарылышта келип мен 8 упай даяр болуп калдым. Ар дайым белектерин аласыз да, анан сиз ушундай кылып атасыз. Сиз ушундай талапкер келип, ушинтип, эми биз жолукта сүйүү жаратуу долбоор да. Анан сизге талапкер келип ушундайдын баарын кылып атса, эми ойлойм, башка талапкерлерден дагы эмнени күтөт да, мисалы. Сиз ушунча чоюп жүрдүңүз, алдыңыз, сүйлөштүңүз, нары бери бесплатно бастыңыз, тамак жедиңиз, жүрдүңүз нары бери. Ну это же правда, что смешного. Келе турган талапкер, айым болобу, мырза болобу, алардын деле конкреттүү сурооңузду берип жыйынтыктап койсоңуз. Кылганыңыз туурабы деп атасызбы ошондо? Кылганыңыз туурабы? Бир жуманын ичинде эмне болду? Ошону айтып бериңиз да толук. Же орчундуу бир нерсе болдубу, көңүлүңүзгө тийген деп атасыз, болду. Ошол жерден баштасаңыз болуп турабы? Айландырбай. Кеттик. Биз эфирлердин ортосунда көп эле время болот, көп эле сүйлөшүүлөр болот. Анан бир жуманын ичинде сезимдер өзгөрүп кетсе болот. Буга чейин деле айтып келгем, мен биринчи жолу айтып аткан жокмун. Өзүнө деле айткам, өзүнүн аракетин кылып атты, мен деген айттым. Кылбай эле кой деп айтсам деле болбой эле кыла берди. Анан мен эмне кылышым керек эле? Мен деле өзүмө шанс бердим. Менин сезимдерим ачылабы деп, убакыт өткөндө ачылабы деп өзүм кыйналып жүрдүм чынын айтканда. Айткам мен Нур-Султанга делечи, всегда ошентип айтсам эле кайра эле мындай мага жакшы мамиле кыла берет да. Ошондо мен мындай өзүмдү аябай жаман сезем. Билбейм, мен жаман көрүп калсам мага жакшыраак болобу деп ойлойт. Мен кылганым туура эмес, мен билем аны. Кечиресиздер. Мен дагы неме Бек айым айтканы чын да. Неме жок колдогондо эмес. Мен просто буга чейин унчукпай эле коеюн деген, бирок Бек айым эгер айтып атса, баягы кыздар болушуп кетет, ошон үчүн айтпай эле коеюн дедим да. Менин в личкага, Инстаграм баракчама бир бала жазган, биринчи жолу Карлыгач чайга чыккандачы. Неме сурап жазганда, Карлыгачты мен жактырам, барсам болобу деп. Анан мен жообун жазгам, редакция менен байланышыңыз депчи. Анан кайра жазганда, балким ошол жигит менен мамилеси бар деп ойлойм да мен. Ал мамилеси болсо, сизге жазып эмне кылат эле, өзү мамиле кыла берет эле. Жок, ал деген мындай левый аккаунт ачып алып туруп жазып атат да. Сүрөтү да жок. Сүрөтү да жок, эмнеси да жок да.
анан эми деген ошо левый болгончу мен унчукпай эле коеюн дегем да. Ошол нерсе азыр чын болуп чыгып атат да, биякта Бегайым айымдын айтканычы. Чын деп айткан жок, мен оюмча деп айтты. Ошо ою окшош болуп атат да. Дал келип калып атат десеңиз. Мен да экинчини байкаганым, бул жактан келип угуп атпайм бекон чай токтойт экен деп. Мен мисалы эфирге келип отурганда кечээ чыгарылышта, бүгүн чыгарылышта экон мындай расставаться кылайын деген ой жоктой эле, мындай жашынакай эле минтип эле сонун эле сүрөткө түшүп, мындай не так они просто сидят, мындай жашынакай эле отурбадыңар беле? Теперь расскажите нам. Интересно. Карлыгач, расскажи свое решение. Сиздин сурооңузга мына толуктап коеюнбу? Эми Карлыгач менен уже 1,5 ай болду сүйлөшкөнүбүзгө. Мен эч кандай мындай башка бала менен сүйлөшүп же бир нерсени бекиткенин деле мындай байкабагам да. Каяка барбасын дайыма мага мындай видео, фото кылып жиберип турчу да. Ушул жактамын, эч кандай мага повод бербеген, мындай башка менен сүйлөшүп атам дегенчи. Мен ошон үчүн дайыма эле Карлыгачка ишенип жүрчүмүн. Мисалы мен азыр хоть канча убакыт өтсө деле мындай өкүнбөйм деле, мен мисалы убактым кетсе деле, балким башка нерсе кетсе деле. Эми бул какой-то бир жакшы эле опыт болду го дейм мен үчүн. Урок болду балким. Анан ошо биз кечеден бери эле, бүгүндөн бери эле мындай биз жашынакай балким сүйлөшүп бүтүргөн үчүн мындай жакшы мындай тааныштардан катары калып эле балким мындай кичине калган сезимдерибизди эле мындай кичине көрсөттүк да. Эч кандай бири-бирибизди жаман көрүп сүйлөшпөй, андай нерсе жок дегендей. Мен бул түшүнүшүм боюнча азыр Бегайым айтканы, сиз жөн эле чайда жүргөн жоксуз, а уже кыз жигитке өткөндөйсүз да, уже кыз жигитке өтө элекпиз десеңиз деле все равно кыз жигиттей мамиле кылдыңыз да бириңизге. Ошо азыр бул просто эмне болуп атат? Мейли, ладно, ал суроом башкача да. Же Бегайым айтып койсузбу? Суроо мындай болуп атат сизге, айтат: Карлыгач айым, сиз айтып атасыз, менде сезимдер ачылбай атат. Сиз кандай сезим күтөсүз ачылганын? Ал сиздин сезимиңиз ачылыш үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Мырза эмне кылыш керек да, сиздин кандайдыр сезимдериңиз ачылыш үчүн? Ошол сезимиңиз жөнүндө айтып бере аласызбы? Ал эмне деген сезим? Нет, не смешно. Ар кандай адамдын өзүнүнчө да. Угайлы, жок. Мен ал мырза менен көрүшкүм келип, жолуккум келип, сагынып, ошондой сезимдерди күтөм. Өзүм мага жаман болгондо ага барып айтып берип, мен Нурсултанга эч качан өзүмдүн эч нерсемди айтып берген эмесмин. Бирок сиздин азыр мындай ыйлаагыңыз келип атат да, бул сезим жөнүндө эмеспи? Эмне жөнүндө? Мен муунуңуз бошоп атат, эмоцияңыз чыгып атат. Билбейм, мен ушул жөнүндө сүйлөшкөндө эле ыйлагым келе берет. Нурсултан жанына отуруп алып деле анча ыйладым. Билбейм, мен туура эле Нурсултанга туура эле түшүндүрүп бердим, ал мени жакшы эле түшүндү. Бирок мен бул жакка отуруп ал нерсенин баарын айтып бере албайм. Жок, ошол мамилени токтоп атканына сизде деле бир башкача сезим болуп атабы? Эмне үчүн ыйлагыңыз эгер жок, ал мамилени токтоп аткан эмес, просто мен ошо өзүм туура эмес кылып койдум деп ойлоп атам. Ушул ситуацияга кабылып калганыңызга. Эми бир ошондо сезим, сиз азыр сезимдериңиз чыгып баштады да, ошол эмоцияларыңыз чыгып атат да азырчы. Ошол эмоцияларыңызды Нурсултанга көрсөттүңүз беле? Ошол жөнүндө мага ошондой керек. Ошол кандай десе, аял киши биз эмоцияга берилебиз да, анан сиз ошол эмоцияларыңызды Нурсултанга көрсөтө алдыңызбы? Смогли доверить ему вот этого өзүңүздүкүн? Ооба, эфирге келерге чейин биз жолукканбыз. Айткан болчумун, мен ыйлайм, эртең менен эмески ичинде жолугалык эфирге чейин деп. Анан келген ошондо отуруп эле сразу эле ыйлап эле болгон сезимди айтып бергем. Анан ошондо мен түшүндүм. Нурсултан аны түшүнүп көтөрө алдыбы? Ооба, түшүнүп көтөрө алды. Ошон үчүн биз азыр жакшы мамиледе жүрөбүз. Поддержка берди сизге. Поддержка берди. Мени түшүндү. Айза, суроолу? Карлыгач айым, мен сизди колдоп кетким келип атат. Бул жерде кайгырыштын кереги жок, капа болуштун кереги жок, тем более ыйлагандын кереги жок. Силер кыз жигит болгон эмессиңер. Мырза өзү тандады сизди, өзүнүн каалоосу менен сизге белектерин берип атты, убактысын коротуп атты.
Анан болсо просто эме карлыгач айым азыр жаман болуп отурганын көрүп алып жаман болуп атам да. Бек айым сейчас. Анан мен эмени айткым келип атат, бул жерде бир адам сүйүнүп атат окшойт, аябай экөөнүн чайы бүтүп атканына. Ошондуктан карлыгач айым айтат элем, сиздин жашооңузда дагы ким сүйүнүп көп атат? Нурмат мырза. Өчө элек сезимдери бар окшойт. Ооба, чай токтогондо аябай жаман болуп калган эле. Азыр карасам күлүп, башында ошентет да, чай токтотот дегендечи. Анан айтат элем, баары жакшы. Өкөңөр тең. Нурсултан мырза, сиз дагы өзүңүзгө жаккан айым жолуктуруңуз. Карлыгач айым, сиз дагы өзүңүзгө жаккан, жан дүйнөңүзгө жаккан мырзаны жолуктуруңуз. Жашоо алдыда. Сиз жашсыз. Анан мен айтат элем, сиз эч капа болбоңуз, дагы көп жакшылыктар сиздин жашооңузда болот. Саламатсыздарбы? Эме Айз айым, сиз каптал көзүңүз менен карап алдыңызбы? Каптал көз эмес эле, монтип эле караганда күлүп эле жүрүп отургансыз. Кайсы көзүңүз менен карап алдыңыз билбейм. Могу көрүп аткан көзүм менен карап айттым. Алдандай баягы адамдын оюн окуп коюу деген нерселерди Адамдын ою эмес, мен көргөн болчумун. Сиз менен айтышкым келген жок, просто азыр туруп эме кишини кошуп атасыз да бергечи. Сиз деле кошподуңуз беле, эмне кошсо жаман бекен со стороны? Со стороны эмес, просто мен берде мындай менин эмем жок. Каткырып отурасыз го, жыргап чай токтоду десем деп. Өзүнө жооптуу коелу. Ошо жооптуңуз. Сиз кошпой эле коңуз, и все, болду. Мен ошону эле сурандым. Кубанбай элесизби? Биздин сезимибиз бар болсо, же бир эмоцияларыбыз бар болсо, уланмак бешеники деле болмокчумбу. Бейше мырза токтоткондон кийин токтоткондо мында как отрезала. Нурмат мырза артынан жүргөн болчу да, дагыдан элечи. Үйүнө чейин жеткизип, көңүлүн буруп, сырттан мамиле кылып көрбөйлү депчи. Ошого эле айтып атам, эми сезим жок болсо, конечно, баары жакшы. Эми болгон эле айтып атам, мен угуп көргөнүмдү. Каны да убакыт көрсөтүп болуш керек алдыда, э? Ошо. Просто билбей туруп, эме сразу айтып салам. Мен көргөн нерсемди айтып атам. Сиз монтип карап күтүп турбадыңыз, эфир сайын. Болду, такташып алдык. Мен да Карлыгачты колдоп кетким келет, Нурсултанды да колдоп кетким келет. Буга чейин Нурсултанды колдоп эле жүргөн, бирок болгон эки тараптын сезимдери ачылбаса, туура түшүнүп коюш керек. Карлыгач деле бирөөнү пайдаланып кетейин деген андай кыз эмес. Анан Нурмат байкени кошуштун вообще кереги жок. Нурмат байке дагы давно эле бүтүргөн. Жөн эле азыр мен буларды жакшыраак билем да, ошон үчүн Нурмат байкенин тиешеси жок. Рахмат. Ооба, анда ар жагынан карасак, бул жагынан карасак деле жыйынтык чыгып калды. Эми бардыгына убакыт тараза деп коелу азырынча. Бул жакта мындай, эгерде чынында бир тараптуу баягы күнөө кеткен учур болгондо, чынында билинмек, чынында Карлыгачтын да көз жашы бир аз ойлондуруп койду. Бул ошол мен башында ойлодум эле, экөөңүздөрдүн ажырап атканыңыздарга ич айтышып атат окшойт депчи. Анан кайра түшүндүм, ушундай ситуацияга кырдаалга кабылып калганына ушуга чейин келип, ушул жерде азыр турганыма деген сыяктуу, бул деген сизге болгон сый-урмат деп дагы билем, Нурсултан мырза. Эгерде сиздин бир жаман нерсеңиз чыкканда, бул мындан да эмоциялар чыкмак эмес. Бул мындай жашнакай эле отурмак да, туура эле бүтүрүп атам депчи. Бул сиздин ушунчалык жакшы адам экениңизден мунун Карлыгачтын көз жаштары ошого тастыктама болуп берет деп ойлойм. Кудай буйруса, өзүңүздөр айткандай, жакшы бири-бириңиздер менен жакшы ынак дос болуп каласыздар, аны өзүңүздөр чечесиздер. Эң башкысы сизге дагы, Карлыгачка дагы өзүңүздөр эңсегендей жар туш кылсын деген гана жыйынтыкка келели. Кудай буйруса, жакшы жаңылыктарды укканды жараткан бизге насип этсин. Ушуну менен бүгүндөн баштап тилекке каршы Канат мырза жок болсо деле жуптар кошулбай атат го, эмне болуп атат? Тамаша албетте Нурсултан менен Карлыгачтын мамилеси официалдуу жыйынтыкталды, токтоду. Сүйүнгөндөр кол чапкы. Келиңиздер, орун алыңыздар. Биз көп узатпай эле бул жака биздин дагы кийинки жакындан таанышуу чайында жүргөн Тимур менен Жаңыл мырзаны чакырып алайлык. Келиңиздер. Сиздер деле бүгүн кубанбай окшойсуздар, маанайыңыздарга караганда. Кандай өттү бир жумалыңыздар? Кудайга шүгүр, көчөк эфирде, бүгүнкү эфирде бүт эле чыккан, ортого чыккан паралардын баары, чайга чыккан паралардын баары токтотуп салышты. Эки жолго түштү.
Ал эми дагы бир жолу айта кетейин, аябай кубанып атам биздин ол Санжар мырза менен Роза айымдын мамилесине 1 жылдан ашык чогуу жүрүшүптүр. Анан мен бул биздин катышуучуларга эстете кетейин, бизде биринчи эле жума таанышуу чай болду. Ошондуктан абдан оор суроолорду бербеңиздер деп. Анан биз 2 жолу жолуктук, 2 чайга чыктык, таанышуу чайга. Ошо биринчи чайыбыз убакыты көбүрөөк болду, ошондуктан бир видеода тарта келдик. Көрүп койсок. Келиңиздер анда. Көңүлдү экранга бурабыз. Тунук махабатка бирге жетүүчү Çarşat koysun. Ara geldi. Жақсы, сонун убакытты өткөрүпсүздөр. Кубансаңыздар болот. Ооба, рахмат кол чабыңыздарга. Негизи эле чай, мындай таанышуу чай болду да. Жакшы эле өттү, көңүлдүү, аябай. Негизи эле жакшы нерселерди айтып келип атат Жаңыл мырза жөнүндөчү. Аябай ширин кыз экен. Бир окуяны айтып кетейин. Жаңы эле биз каруселдерге түштүк да. Анан бир каруселге түшкөнбүз. Мен өзүм экстремалдуу адаммын да, экстримди жакшы көрөм, спортко машыгам ар дайым да. Бирок ошол качелияда деп коеюнчу, мен да карманып отурдум, мага жагат азыр сон болот деп. Качелия айланып баштаганда мен жыргап отурам, кактуу карманып. Анан сол жакта карасам эле Жаңыл мырза эки буттарын коюп, колдорун коюп, кыйкырып деп отурат. Ошончолук баа бердим да. Мен экстремалдуу десем, менден өткөн көрсө Жаңыл мырза действительно жашаганды билет экен да. Анан көңүл алганды билет экен, баамчыл кыз. Мындай биз сейилдеп жүргөндө да мындай эч сурабайт да, мындай может бир нерсе кылайбы, мындай түшөбүз бир жака же бир нерсе жейбиз деп. Андан өтүп вот Санжар мырза айткандай, кыз эчтеке сураганды сен андан көп дагы бергиң келет кой, бас буну же, буну ич депчи. Андай экеси ушундай кандай десем, каалоо пайда болот да. Анан көптөгөн сапаттар негизи бар экен, бирок менин оюмча биздин биринчи эле жума таанышуу жумадан кени мен долбоор жаңы эле келгем. Көп мындай сүйлөшкөн деле эмеспиз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, мен сөз бере электе эле айтып коеюн, ошо биз пока дагы бир жумага хотя бы улантайлык дедик чайыбыздычы. Ошондуктан азыркы бүгүнкү ошо 2 жолго өтө турган проклятияны токтотойлук азыр ошол жерден. Келиңиз. Жаңыл мырзанын оюну кайсы? Тимур Байкени да ошо жанынан жолугуп, жакшы жактарын айта кетсем, мындай бакалашкалар, мусорлар жерде жатса, мындай салып коюп, мындай бул жакшы сапат да, көп эле адамдарда жок. Мисалы, кээ бир адамдар мусор жерде жатса байкабай эле өтүп кетиши мүмкүн да. Ушундай сапаттары бар экен. Анан парковкага кылайын деп аткан эжелерге деле мындай жардам бере калып, теңиз деп аябай мындай жакын бир тууганына жардам берип аткандай ушундай сапаттары бар экен. Дагы айта берсем ушундай жакшы сапаттар бар экен. Анан андай адам дайыма өсүп өнүгөм деп турган сапаты бул эң жакшы да. Мен баарын билем эмес. Андай кандай десем,
ар дайым өсүп тургузу келет экен. Мисалы сен кичинекейсиң деп кээ бир адамдар сен мага акыл үйрөтпө дегендей нерсе кылышы мүмкүн да. Эми акыл үйрөткөн деле жокмун, бирок бир нерсени айтып атсам, бир жакшы нерселерди эметсе заметкасына жазып алып постоянно ушундай сапаттары бар экен да. Анан кээ бир адамдар мындай эстеп калам деп ойлошот, бирок мындай маани деле бербейт да. Айтып аткан сөздү мындай внимательно укпайт. Ошондой сапаттары бар экен. Бир нерсени айтып атсаң жаза калып, мындай ушундай сапаттары бар экен да. Ошол сапаттарын бааладым. Анан эң эле баалаган сапаттарым ошол баамчыл экен. Анткени көп адамдар бар, даже бирөөнүн бир жери өрттөнүп атса деле мындай кайдыгер карап өтүп кетишет да. Кайдыгерлик сапат бул эң жаман сапат деп ойлойм. Анан мындай башкалар байкабаган нерселерди байкай калып, мындай элпеккен чуркап барып жардам бере калып, ушундай сапаттарын бааладым. Анан дагы биз деле мындай бир жолкусунда, ошо биринчи жолкусунда ошол аттракциондорду кыдырдык, убакыт көбүрөөк болду. Анан экинчи жолкусунда азыраак болду. Анан мен деле аябай терең суроолорду беришип, билишкенге жетишкен жокпуз. Байкаган сапатым ошол туристтер жүрүптүр аянтта. Анан ошолорго дагы мындай ошолорду да байкай калып, алар көрсө адашып калыптыр да. Ошолорго да мындай чет тилинде жооп берип, жолдорду көрсөтүп жардам берди. Ошол тил билгенинин пайдасы. Анан бул эми тил билген адамдар көп, бирок мындай сылык эми ошо өзүнүн адамгерчилигин, кыргыз элинин кеңпейилдигин ошол эле учурда мындай жардам берип ошолорду да байкаганы бул мындай аябай жакшы сапат деп ошолорун баа бердим. Рахмат. Эми анчалык деле туристтер эмес болуш керек, алар Индиядан келген конокторубуз го дейм. Анан алар бир эле нерсе ошо мен аларды көп кыргызстандыктар эми аларды кичине жаман көрчүдөй мындай көңүл кылат да. Бирок мен өзүм Москвада көп жүргөндө, анан чет өлкөдө жүргөндө аябай оор да негизи элечи. Анан кээде аларды көрүп мен деле мындай жардам берип коюм келет. Ушундай да. Атак мындай. Ар кандай кырдаалга тушкан. Балким турист деле болушу мүмкүн, эми айта албайм. Рахмат айтып Рахмат. Ооба. Негизи албетте баягы жакшы сөз жанар кетет деп коет. Бири-бириңиздер жөнүндө жакшы сөздөр айтып атканыңыздар жакшы эле көрүнүш негизи. Ошо эскерте кетейин, биз жаңы эле тааныштык. Эч кандай келечекте мындай болобу, болбойбу деген суроолор азыр ыңгайсыз деп ойлойм да. Ошо. Бизге бир жумада бериңиз, эмгидеги жумада биз көбүрөөк жооп бергенге аракет кылабыз. Макул. Эч кандай деле мындай суроо деле жок. Только каалап кетчү нерселер бар. Сиздер экөөңүздөр тең эми өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кылып келген, мыкты кылып келген, мен көрүшүмчө, билишимче инсансыңар. Анан экөөңүздөр чогуу болуп, экөөңүздөрдө баары тең болуп кетсе, биз аябай кубанычта болобуз. Ошондуктан бири-бириңизге дагы убакыт берип, кандай десем, шанс берип, жакшыраак, тереңирээк билип көрүңүздөр деп айтмакчымын. Ошол. Удачи вам. Рахмат. Чоң рахмат дейшим. Ооба. Анда туура эле түшүндүк да, Жаңыл мырза, сиз деле ушул ойдосуз, Убакыт керек деген, Ооба, биз токтотууга шашпайсыз. Ооба, эми сезимдер деле ачылып кетиш оңой нерсе эмес. Биз болгону таанышуу чайына чыгып, бири-бирибизди билип, адам катары кандай адам, кандай жакшы сапаттары бар, ошолорду байкап, таанышып келдик. Жаман сапаттарын деле байкай элекмин пока. Анан ошол. Ооба. Анда баарыбызга түшүнүктүү болду. Тимур менен Жаңыл мырзанын таанышуу, жакындан жолугушуу, таанышуу, бири-бирин билүү чайы уланат. Келгиле. Ардактуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, жашоодо ар дайым ак менен кара же болбосо өйдө ылдый, кээде оң терс көрүнүштөр болгон сыяктуу эле биздин дагы реалдуу бул долбоорубузда ошондой көрүнүштөр болуп турат. Тилекке каршы бүгүн дагы өзүңүздөр байкагандай ушундай учурлар кездешти. Мындан улам мен баардык бизди көрүп жаткан биздин болочок талапкерлердин эсине салып өтөйүн. Биздин жаңы киргизген акыркы сезондогу эрежеге байланыштуу жаңы эле мынакей Нурсултан менен Карлыгач эки жолго түшүштү. Карлыгач катышуучу катары өзүнүн талапкерин күтө турган болсо, ал эми Нурсултан мырза болсо талапкер катары дагы өзүнүн талапкерин күтөт. Антан эгерде сиз дал ушундай биздин тилекке каршы бүгүн көп эле мырзаларыбыз, айымдарыбыз кайрадан өзүнүн талапкерин күтүп калды. Тимур менен Жаңыл мырза гана улантат. Андан сырткары бардыгын
өздөрүнүн талапкерин күтө турган болуп калды. Эгерде сиз өзүңүздүн бактыңыз үчүн күрөшүүгө уялбаймын, тартынбаймын десеңиз, бул реалдуу долбоору сиз үчүн жана сиздерди ар дайым күтөбүз. Экрандан чыгып турган номерлерге байланышыңыз дагы биздин редакция менен өзүңүздүн табитиңизге ылайык мырза же айым болсо, анда оюңузду билдирип, пикир калтырыңыз. Сөзсүз түрдө биздин редакция сиздер менен байланышып, толук маалымат берип, сиздердин да бактыңыздарды ачууга же болбосо себепкер болууга биз ар дайым даярбыз. Ал эми азыр болсо жыйынтыктоого да кезек келди. Жыйынтыктоонун алдында албетте сөзсүз түрдө биздин долбоорго эң чоң өзүнүн салымын кошуп колдоп келаткан демөөрчүлөргө кайрылып өтөбүз. Бизди жаңыдан колдоп баштаган N-Bank. Сиз билесизби, эми N-Bank'та кэшбэк тек гана MPay аркылуу төлөм жасалганда чегерилет. QR аркылуу эмес, дал MPay аркылуу. MPay бул телефондон бир түйүү менен төлөө, интернетсиз дагы иштейт жана адаттагыдан да бат. Кантип иштейт караңыз. N-Bank колдонмосун ачасыз, Bluetooth'ду күйгүзөсүз, телефонду M-касса терминалына жакындатасыз жана төлөмдү ырастайсыз. Бүттү. Бонустар менин бонусум бөлүмүнө түшөт. Аларды кийинки сатып алууларга колдонсоңуз дагы болот. Ал эми платина деңгээлинде сомго да алмаштырууга болот. MPay'ге өтүңүз жана бат пайда менен төлөңүз. Албетте, Air Baby жалаяктары эми умуркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Air Baby жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы. 15 саатка чейин кургактык, нымдуулук индикатору, сыртка өткөрбөгөн коргоочу тосмолор, дем алуучу терини коргоочу катмар. Жабыштыргычтары менен киндик жакты коргоочу такма жалаяк, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик мээримден жаралган, сүйүү менен ойлонулган камкордук. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эч кандай капаланбаңыздар, кайгырбаңыздар, жашоо алдыда, жашоо бар, жашаш керек деген сөздү. Кудай буйруса, бул биздин акыркы берүүлөрүбүздөн эмес, андыктан кийинки берүүлөрүбүздө Кудай буйруса, табышкан жуптарыбыз дагы көбөйөт деген ниетте бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктоого аргасызбыз. Андыктан, эгерде сиздин түгөйүңүз жаныңызда чогуу биргеликте көрүп атсаңыз, анда сиз бактылуу инсандардын катарын толуктайт экениңиз эске алыңыз дагы, түгөйүңүздү бир кучактап койсоңуз болот. Ал эми сиздердин бактыңыздар болсо, биздин бардык көрүүчүлөргө, катышуучуларга жугуштуу болсун дейли. Кайрадан эфирден сиздер менен түздөн-түз байланышып, бакыт издеген ушул биздин НТС телеканалынын биз жолуктук телебөрүсүнөн көрүшкөнгө чейин сак-саламатта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Кайрадан толук бир жумадан кийин ушул жерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жакшы болуңуздар.